Ой, чего так надо делать? Казиноға! Бишкекте жарандык активисттер кайрадан митингге чыгышты. Алар Ак үйдүн алдына чогулушуп, Кыргызстанда казинонун ачылышын колдобосторун билдиришти. Мындан сырткары 10го жакын киши Жогорку Кеңештин депутаттары менен президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Билдирүүдө азыркы бийликке жана элдин өкүлдөрүнө эл добуш берип, ишенич билдирген айтышып, силер колдогон казино кыргыз элин балеге түртөт дешти. Ошондой эле алар казино мамлекеттик казынаны толтуруп, экономиканы көтөрө албастыгын билдиришти. Митингге чогулгандар буга чейин казино Кыргызстанда иштеп, андан канчалаган кыргыз жигиттери жашоосун тагдырын уттурганын айтып, энелер митингге чыгып жүргөнүн кайрадан бийликтин эсине салышты. Мындан сырткары алар мамлекеттик казынаны коррупция менен толтурууну токтотууну талап кылышты жана мамлекет башчы Садыр Жапаровго 3 талап коюшту. Биринчиси кумаркана ачуу боюнча мыйзам долбоорун жокко чыгаруу жана президенттик мөөнөтү бүткөнгө чейин казино маселесин көтөрбөө. Экинчиси бинардык опсиндорду, онлайн букмекерлерди, онлайн казинолорду Кыргызстандын аймагында иштетпөө жана кылдаттык менен көзөмөлдөө. Үчүнчүсү өлкө аймагындагы көмүскө казинолорду жаап катуу көзөмөлдөө. Эгерде казинонун акчасы мамлекетке түшөт дей турган болсо, бул балып турган жалганчылык. Анткени казинонун акчасы эч качан мамлекетке түшпөйт. Бул турган иш. Экинчиден, казино адамдын аң сезимин бузат, адамдын үй бүлөсүн бузат, адамдын келечегин бузат. Анын тегерегиндеги жакындарына абдан жаман таасир эткен жаман көрүнүш бул. Өтө жаман жагдай. Мунун бир дагы жакшы жери жок. Зыяндыгы абдан көп жана аябагандай чоң. Ошол себептен биз эл өкүлдөрүнө жана президентке түздөн-түз кайрылуу жолдойбуз. Казинону ачууну тезинен токтотуу керек. Эске салсак, парламенттин ушул жылдын 11-майындагы жыйынында депутаттар оюн автоматтары жана букмекердик залдарды ачууну шарттаган оюн зоок иши жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулап, биринчи окууда жактырышкан. Ал эми 2021-жылы президент Садыр Жапаров Кыргызстандын бардык аймактарында ири шаарлар менен облустун борборлоруна казино ачууну өзү демилгелеген. Баткен облусунун Кадамжай районунда 220дан ашык ок дарылар, 3 дана ок атуучу курал, 1 дана F1 гранатасы жана 230 дана ок табылган. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Тиешелүү кызмат атайын иликтөөнүн натыйжасында курал жарак сакталган жайды таап, анын ээси делген жаранды колго түшүрүшкөн. Кармалган жаран Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Убактылуу кызматынан четтетилген саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев үй камагына чыкты. Бүгүн Бишкек шаардык соту Бейшеналиевке карата камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасына карата адвокаттардын арызын караган. Жыйынтыгында судья министрди үй камагына чыгарган. Ал эми Алымкадыр Бейшеналиевке башкы прокуратура 7 кылмыш ишин козгогон. Алардын бири коррупция беренеси боюнча, 2 пара талап кылуу беренеси боюнча, 4 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана атайлап пайдасыз келишим түзүү беренелери боюнча козголгон. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров Бейшеналиевдин иши боюнча комиссия түзүлүп, иштин негиздүү же негизсиз экенин аныктай турганын билдирген. Мындан сырткары мамлекет башчы башкы прокурор Курманкул Зулушев менен Бейшеналиевдин жакындык катышы бар деп Зулушевди соттук териштирүүгө чейин ээлеген кызматынан бошоткон. Бирок бүгүн президент Садыр Жапаровдун кол койгон тескемесине ылайык Конституциянын 66-71 беренелеринин негизинде башкы прокурор Курманкул Зулушев өзүнүн кызматтык милдетин улантууга киришти.
Мына Кыргызстанда сөз эркиндигине кысымды көргүлө. Мына кишенде болуп турат. Камакта жаткан журналист Коттөмеден Базаркулов тергөө абагынан бошотулду. Бул тууралуу Жалал Абад облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Кызматтын билдиришинче, Базаркулов мамлекеттик казнага 3 миллион 215 миң сом төккөн. Анткени ал 2015-2016 жылдары Жалал Абад областык мамлекеттик телерадио компаниясын жетектеп турганда видео техника сатып алуу үчүн тендер өткөрүүдө мыйзам бузууга барып, мамлекетке зыян келтирген. Сот журналисттен дал ушул акчаны өндүрүп алган. Ал эми Базаркуловду Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин куралчан кызматкерлери 2021 жылы ноябрда Бишкектеги үйүнөн Жалал Абадка алып кетишкен. Ал эми Жалал Абад шаардык соту аны 2 айга камап, андан кийин тергөө абагында калтыруу чечимин чыгарган. Атайын кызмат Базаркуловду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптаган. Журналист камалганга чейин эркин журналист болуп, бийликтин аракеттерин сындап жүргөн. Бүгүн мугалимдерди мазактагандарга айып салуу мыйзамын депутаттар биринчи окууда колдоп беришти. Долбоордун демилгечилери Аманкан Кенжебаев, Мирлан Самыйкожо жана Улан Бакасов. Мыйзам педагогикалык кызматкерлерге карата мазактоо, жаман сөз айтуу, адепсиз жүрүм-турум, кордоп тийишүү жана адепсиз мамилени токтотуу максатында иштелип чыккан. Мыйзамга ылайык окуучу же ата-эне мугалимдин кесиптик ишине тоскоолдук кылып, жага карата сыйлабастык мамиле жасаганда 2000 сомдон 3000 сомго чейин айып акча менен жазаланат. Эгер мындай жагдай кайталанса, 5000 сом өлчөмүндө айып пул же 3 суткадан 5 суткага чейинки мөөнөткө администрациялык камакка алынат. Мындай санкциялар жашы жете эле окуучунун ата-энесинин бирине же эгерде ал эрезеге жеткен болсо окуучунун өзүнө же ошого жараша тарбиялык мамилелердин катышуучусу болгон башка адамга колдонулат. Мугалимдерди кордолуп аткандыгы, алардын кемсинип калып аткандыгы, окуучулардын мугалимге болгон кыймыл аракеттери, ал тургай ата-энелердин барып мугалимге ыдык көрсөткөндүгү корголуп атат, көрүнүп атат. Эми биз муну менен эмнени айтабыз? Окуучунун, балдардын укуктары сонун сакталат. Балдар баарыбыздын келечегибиз. Бирок эртең мугалимдин жанагындай кордолуп калышына эч ким кепилдик бере албай калып атат. Биз минте бере турган болсок, мугалимдерибиздин духун өчүрүп алсак, мугалимдерибиздин шам чырагын өчүрүп ала турган болсок, анда эртеңки келечектен үмүт өтө оңойго турбай калат. Мен баарыңыздардан ушул мыйзамдын демилгесин колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм. Господин Тенгиз Бөлтүрүк, перед законом все равны. Опомнитесь, господин Тенгиз, пока еще время есть. Кто вам дал право народные деньги налево-направо тратить? Это народные деньги. Опомнитесь, господин Тенгиз. Если не остановитесь, вы скоро сядете в тюрьму. А вас тюрьма плачет. Вы скоро, разорив холдинг, убежите. Запад. Урматтуу депутаттар, кече мына барыңызга белгилүү болгондой, мен выступление жасагандан кийин алар официально опровержение беришти. Мен айткам 1600 метр квадрат алыптыр кумтор деп. Жок, биз 5000 квадрат алдык деп жатат. 5000 квадрат. 5000 квадрат деген, урматтуу депутаттар, шаардын так центринде 1 квадраты $20. Bir ayına 100.000 dolar arenda төлөйт. 12% НДС'i бар. 5.000 доллар коммунальный услугасы бар. Ошондо общей сложности 120.000 доллар төлөп атат арендага. То есть сомго которгондо 10 миллион сом төлөп атат. Жети бир үй бүлөнүн тагдырына бир чоң керектүү ушу жер участогу экен да. Анан президентибиз да жакшы иш чараларды кылып атат. Ушул жерлерди берүү, мыйзамдаштырабыз деп, мыйзамдын артында көп иштерди жасалып атат. Анан бир эле сураныч Алмаз Акымжанович, эми баягы кыргызда жакшы сөз барго, миңине чыдагандан кийин да бирине да чыдап койгула депчи. Ошол жети семьянын эми тагдырын ушунчалык бир трагедия кылбай, баягы
укук коргоо органы менен элди жаман көрсөтпөй ошону бир мыйзамдуу чечип берип койсоңуздар деп мен өзүмдүн оюмду айтат элем да. Болбосо башка жерден жер берип же болсо ошол жерде эми үйүн фундаментин бузбай эле ошол жерди мыйзамдаштырып эле ошолорду бир бактылуу кылып койбойсуздарбы? Сураныч. Ошо кумтордо mo очки алдым болчу. Очки. Ушул очкини Алмаз Акунжанович сизге берип коюн. Теңиз бөлтүргө берип коюңуз, мундагы списать этип акчаны жок кылбасын. Лично вам руки передаю, отдайте очки. Аквапарктарды, лагерлерди, жана башка пансионаттардычы техникалык жагын, медициналык жагын, өрт өчүрүүчүлөр барбы, ыкчам кырдаалга тез арада чара көрө турган кызматтар барбы? Анан бир жакшы аларды жоопкерчиликке чакырып туруп анан жумушту башташпаса, караңыз, жыл сайын эле ушундай бирден окуя болуп атат. 3-4 адамга кылмыш жообуна тартышат. Ошо боюнча калып калат да, көйгөйнү маселе чечилбей жатат да. Ошону тыкка жакшы көзөмөлдү анан кийин жумушка уруксат берсеңиздер.